Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ga çekiz maktolar olsun. Oşentip biz köpten kütkön orozu ayt mayramına gelip jettik. Kuday talamına uşul mayramdı barыбызга kuttu, berekeli kılgan bolsun. Elbette Müslüman balası ayt kündör emne kılı gerektigine saresip salgandığı abzel. Ayt günü adattağıdan bölökçö jasanıp, janagıday bir eskinin жаңысы деп, жаңının dağı жаңысын tandap giyip, kolundan gelgen jakşı giyimlerin giyip, atır endiklerin koyunup, koldan gelişince arıulanıp, tazalanıp, sululanıp ayt namazına barusu vacip bolup eseptelet. Ayt namazın urmatlı bir tuğanım, oşol özele barvastan uuldarın jetelep, kızların jetelep, aleme süybülödөгü müçöllөрдүн бардыгын жетелеп баргандагы макул. Анткени Пайгамбар алейхиссаламдын убагында айт намазга бардыгы чыгышчу эмес, турмушка чыгып эле жаш кыздардагы, көчөгөдөгү кыздардагы айт намазга барышуу деген пайгамбарыбыздын осуяты бар. Ошондуктан айт намазга барып катышып, андан кийин айтты кылып, ошол кыдырып, майрамдык маанай шаң жаратууга аракет кылган албетте бул жакшы болуп эсептелет. Адатта биздин элибизде айт күндөрү ошол маркум чыккан үйлөрдө гана Куран окутушат дагы, ошол үйлөрдө айттык кылышып, эле маркум чыкпаган үйдө айттык кылбай өтүп кеткендер бар. Бул өтө натура түшүнүк. Чындыгында ошол бардык үйдө бирде айт болуп, бардык үйдө майрамдык маанай болуусу кажет, урматтуу бир туугандар. Анан өлүктөрдүн майрамы экен деп тирүүлөрдү калтырып койбош керек. Тирүүлөр майрамдап, өтүп кеткен маркумдарды да унутпасын, аларга Куран окуп, бата кылып, дуа кылып, алар үчүн садака берип турган жакшы болот. Анан да кайта турган бир касиеттүү маселе, бул орозу битир айт намаз окулганга чейин колдон келишинче биринчи кезекте мечитке апарып бербестен өзүбүздүн туугандарга, коңшу колоңдорго, жакын адамдарга, көчөлөштөргө, өзүбүз санаалаштарга, жакындарга орозо битирди бергендигибиз макул болот. Албетте, ошол ниетибиз орозо битир экендиги анык болгон болсо, ошол адамдарга айттык деп гана берсек боло берет. Алардын жүрөгүн оорутуп, сен жардысың, колуңан келбейт, ошон үчүн сен ал орозо битирди сага берип атам деп айтуунун кажети жок. Болгону айттык, майрамдык деп гана берип, бирок ниетиңизде ошол орозо айттын битири деп айтсаңыз албетте жакшы болот. Айт намаз окуу важип болот, урматтуу бир тууганым. Айт намазды мүмкүн болушунча чоңураак жерге барып окуп, орозо күнү, эрте менен айт күнү ошол адам курсагын тойгузуп барат. Эки айттын айырмасы ушундай: Курбан айтка барганда эрте менен ачка барат дагы, намаз окуп келгенден кийин мына ошол курбандыкка чалынган малдын этинен ооз тийип, оозун ачса, ал эми орозо айткан бараткан адам, урматтуу бир тууганым, ошол эрте менен курсагын тойгузуп, андан кийин курсагы тогоп алда айт намаз окула турган аянтчага барат. Деги эле айт намаздарын мындай мечиттерде эмес, мындай бир жалпы аянтта окугандыгы жакшы. Быйыл мына Бишкек шаарында мына ушундай биздин жөрөлгө узуланып турат. Ошондуктан ошол колдон келишинче мына ошол жалпы аянтка барып айт намаз окугандын аракетинде болгондугубуз макул. Айт намаздан мурда, урматтуу бир туугандарым, биз орозо битир берип, өзүбүздүн мындай бир жаныбыздын зекетин чыгарган болобуз. Ошол эле учурда биз адамдардан кечирим сурап, адамдардан үзүр сурап, эгерде кимдир бирөөнүн көңүлүн оорутуп койгон болсок, алардан кечирим сурап, жана ошондой эле башка бир адамдарга болгон жаман күмөндөрдү, көрө албастыкты, өч алам деген мындай бир сезимдердин бардыгын жууп кетиргенге аракет кылуубуз керек болот. Айт намаз катташпай калган мамилелерди кайрадан жаңылоонун, кайрадан чыңдоонун убактысы, ошого берилген мүмкүнчүлүк. Айт намаз таарынышып катташпай калган бир туугандардын, эже сиңдилердин, абысындардын же болбосо коңшулардын катташып кетүүсүнө берилген эң зор мүмкүнчүлүк. Айт, урматтуу бир тууганым, бул ороз айтта ошол башка бир жакырлардын дагы жок эле дегенде бир күн болсо дагы талаалап кетпес, садака сурап кетпестен, кайыр сурап кетпестен, алардын да курсагы ток болуп, майрамдык маанай менен үйүндө күлкү шаң чыгып тургандыгынын белгиси. Демек, орозо битир менен чектелип калбастан, эгерде биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар болсо, андан дагы көбүрөөк кылып, балким эт берип, кой союп, мал союп, ошол жар жашаган аялуу катмардагы адамдарга үйлөрүнө майрамдык маанай киргизип, ошолорго кийим кечек берип, ошолорго деген колдон келишинче көбүрөөк каражат берип, ошолордун көңүлүн көтөрүп койсок жакшы болот. Мисалы үчүн, балким аларга уй белеке берербиз, сүт саап ичсин деп. Балким буларга, урматтуу бир тууганым, биз мындай бир жылдык көмүрүн түшүрүп берербиз. Балким буларга биз ошондой бир 5-6 айлык продуктысын түшүрүп берербиз. Кээ бир адамдар орозо битир дегенде ошол эң аз өлчөмүн апарып 35 сом деп берип, ошону менен мындай бир кыйраткан иш кылгандай болуп калат. Чындыгында биз андан
andan da көбүрөөк берген аракет кылсак, бергенди Теңирим сүйүптүр дейт Кудай Таалам. Албетте булардын бардыгын жакшы көрөт. Орозо айт, урматтуу бир туугандар, орозо бүткөндөн кийинки айт. Орозо бүткөндөн кийин орозо убагындагыдай таквалыкты кармануу керек болот. Орозо убагында ашказандарыбыз кыйла кичинерип калган. Мына ошол кичирейген ашказанын чөйчөктү кайра чоңойтуп жибербестен өзүбүз тартыбыраак оокат жей турган болсок, мына ошол ден соолукка пайдалуу болот. Демек, орозо мектеп, орозо тарбия, орозо медресе. Мына ошол мектеп, медресе берген тарбияны татыктуу пайдаланганга аракет кылуубуз керек. Орозо учурунда биз айтабыз, адамдардын көңүлүн оорутпаш керек. Эгер орозо убагында бирөө сөксө, мен орозомун деп айтыш керек деп, мына ошол каада салтты, мына ошол нарт населди орозодон кийин дагы кармап жүргөн бардыгыбызга, урматтуу бир туугандар, милдеттүү болуп эсептелет. Орозонун негизги максаты бизди туура жолго тарбиялоо, сабырдуулукка тарбиялоо деген маанини өз ичине камтыйт. Учурдан пайдаланып бүтүндөй кыргыз элине, бүтүндөй мусулман журтчулукка, бардык мекендештерге ороз айтыңыздар марек болсун демекчимин. Кудай Таала мына ошол айттагыдай маани, айттагыдай шаң, маанайдын көтөрүлүүсүн каалайт элем. Кудай Таалам баарыбызга чың ден соолук берсин, узун өмүр берсин, бакубат ыйман берсин. Кудай Таалам ким кандай нерсе тилеп кааласак, ошол каалоо тилектерге толук жеткирген болсун. Ушул айтта урушуп кеткендер жарашсын, таарынышканда табышкан болсун, карызы барлар карыздарынан кутулган болсун. Кудайым үй жокторго үй берсин, уй жокторго уй берсин. Кудай Таалам асмандан жерден келген, күндөн түндөн келген, адамдан жинден келген балелерден сактаган болсун. Кудайым шерменде кылбасын. Кудай Таалам өзүнүн башкага муктаж кылбасын. Кудай Таалам өзүнүн үммөттөрүнө, пенделерине бере турган бардык жакшылыктарынан биздин бардыгыбызга ыроо көргөн болсун. Кыяматка барганда пайгамбарыбыз баш көтөргөн жерден баш көтөргөндө Кудай Таалам баарыбызга насип этсин. Көкүрөкөдөн жүрөгүбүздө башка бир мусулманга деген, башка бир пендеге деген бир көрө албастык, өч алуу, жаман сезим болбосун. Кудай Таалам ыймандын суусу менен, ыймандын мүрөгү менен жүрөгүбүздү бардык жаман сыпаттардан жууп, тазалап, арулап кетирген болсун. Кудай Таалам шерменде кылбасын. Элибизге тынччылык, аманчылык, токчулук, бейпилчилик берсин. Кудай Таалам башыбыздагы журт башчыларга ыймандуулук, инсаптуулук берип, аларга туура кеңеш бере тургандардын сөзүн уктуруп, ал эми туура эмес кеңеш бергендердин сөзүнөн Кудай Таалам качырган болсун. Кудайдын өзүнө жага турган таризде башкарганды Кудай Таалам насип кылсын. Ал эми карапайым элибизге итаат кылып, моюн сунганды Кудай Таалам насип эткен болсун. Бардыгыбызды сиздер менен жолуктуруп аткан Айт майрам менен куттуктоого себеп болгон 7 каналдын бардык кызматкерлерин, экрандан көрүнгөндөрүнө, көрүнбөгөндөрүнө, башчыларына, ээлерине жана бардыгына Кудай Таалам өмүр берсин, чың ден соолук берсин. Ошол өмүр уялганда, өткөндө уялбай турган каадалуу, наркт өмүр болгондо Кудай Таалам насип кылган болсун. Барыңыздарга бакыт каалайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Айт марек болсун.